Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы бүгін 4 январь 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк батышы Ак Ордо бир конушунда жүрөм. Туғандар, ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Азыр биринчи жолу сатылуучу үйгө барган жолду түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Акынбаев жана Тагай би көчөсүнүн кесишинде турам. Сатылуучу үй ушул Тагай би көчөсүнөн түштүктү карай бир аз эле барып, Биримдик көчөсүнөн оң тарапка кайрылганыңыздарда Акыл Карачач Биримдик көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурч-бурчуна автобустар, маршруткалар жүрүшөт. Тугандар, Ак Ордо деле өзү шаардын Ленин районуна караштуу болуп калат. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Азыр мен келгенче бул жакта үй ээси да күтүп турган экен. Азыр биргеликте сиздерге калган маалыматтарды беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Үйдү сатып атыптырсыз. Элге маалыматын берели деп келдик эле. Бир жекеден берип баштайлы. Мынакей тугандар, көрүп турасыздар, көчө тараптан забор кылынган жана көрүп турганыңыздардай вороталар. Пескоблок болуп калыптыр беке бул, тышкы тараптан травертин экен, Травертин ички тарап ошун эмеде блок. Блок, бийик кылып коюлган. Дареги Акыл Карачач канча болуп калат эле буяк? 42. Акыл Карачач 42 тугандар. Андан ары. Мектептер кандай болуп калат беке буякта? Бетте жаңы түшкөн мектеп бар да, бир. Тагай бийдин жаңы мектеп да жакын. Кийинки сиздер алыс эмес, садиктер, частный садиктер толтура эле буяк. Частный садиктер толтура. Жана могу Биримдикте тугандар, бул жерде дагы бир мечит бар, жакын жерде. Газ деле бар экен да беке? Газ, центральный канализация, трехфазка. Газ, центральный канализация, трехфазка бар тугандар. Отопление деле бар дедиңиз эле? Отопление бар. Отопление бар. Мынакей бул көчө тараптан орнотулган ворота. Бул воротада дизайнерский да, мындай. Бул дизайнерский. Жасалган, заказ менен жасап Заказ менен жасап тургансыз. Жакшы беке. Алды тарабы көрүп туруп. Бул жер полный брусчатка, баягы кар болгон. Көчө тарабы брусчатка, урулган ооба. Просто моерден урулган, ондай болчу. Кар болгон үчүн тазалабай, мен өзүм шаарда турам да, квартирадачы. Так. Көчө тарабынан деле бир аз арча, дарактар тигип газон кылсаңыз деле болгудай бар экен, көчө жака. Көчөдөгү кең көчөдө. Машинеңиз деле кенен кайрыла алат. Андан ары бул мынакей короосунун көрүнүшү. Алды тарабы поликарбонат менен болгон навес тугандар. Жана бул жакта чоң канча квадрат? 230 квадрат метр болду дедиңизби? Болжол менен 230. 230 квадрат метр болгон чоң үйүбүз тугандар. Стенасы эмне болуп калат беке? Стена 1,5 кирпич урулган, биринчи менен экинчи этаждын ортосу монолит коюлган да. Монолит кылып, сейсмопояс. Сейсмопояс бүт бар. Колонна бар. Жакшы материалдар менен курулган. Тышкыдан утеплять эткенсиз? Утеплять этилген. Утепленный. Жана алды тарабында бул жакта бош жер бар экен. Кааласаңыздар газон же бак. Негизинен хозпостройкалар бар эле, ал жакта очоккан, үйдүн тышкы тарабында жаткандар төрүндө жайгашкан. Бул жак ошондо бош, келген адам каалагандай бир өзү билген. Бассейн тапчагын эме кыла турган өзү проект ошондой болгон да. Бассейнде кыскасы жаңы алган адам өзүнүн проектисин салса болот. Анан навестин түбүнө бир 2-3 машина баткандай жер, ылдый тарабы брусчатка, потологу көрүп турганыңыздардай навес тугандар. Анан так, отопление бар беле беке? Отопление бар, газ менен, көмүр менен. Газ, көмүр, электр энергиясы 3 фаза бар дедиңиз эле? 3 фаза бар. 3 фаза бар тугандар. 230 квадрат метр болгон үйүбүз. Мынакей бул батыш тарабы, а бул түштүк тарабы болуп калат. Үйдүн түштүк чыгыш төрүндө, үйдүн тышкы тарабындагы эме дедиңиз, душ дедиңиз, бул жагы летний душ. Аркы бурчунда үйдүн тышкы тарабына ажаткан, Бул жактары балкон бар экен тугандар. Бул жакта чакан навес. Эми ички тарабын көргөзөлү беке. Бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп турганыңыздардай. Бул бронированный эшик болуп калдыбы же? Бул жасалган эшик. Дизайнерский. Дизайнерский жасалган эшик. Базарда жок мондайлары анча. Так. Киргенде бул жакта прихожка тугандар, мынакей. Прихожка, пол кафель, дуалдар. Обой. Моющий обой беке? Моющий кымбат обойлор. Моющий итальянский обойлор экен. Көрүп турганыңыздардай бөлмөлөр аралык эшиктер орнотулган. Сапатуудай көрүнөт да, келсеңиздер өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле кирип эле оң тарапка бурулсак бул жакта ажаткана жана дара талканга деле эме чыгарыпсыз, мондай. Раковина тугандар. Андан ары
ушул эле жерден сол тарапка карай кайрылсак, так. Бул жак холл туугандар, макей. Бул жакта холл. Анан бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Батыш тараптан чоң терезе орнотулса байке. Отопление батареялары, макей. Бул жакта тепкич, жана кирип эле оң тарапка бурулсак, эки бөлмөгө кирип кете алабыз. Биринчиси бул жагы гостиный зал, гостиный зал, потолоктор натяжной гипсокартон, дуалдар обой, пол ламинат жана түштүк тарабы, тоо тарабынан катарынан 3 терезе орнотулган туугандар. Отопление батареяларын көрүп турасыздар. Теплый пол жок беле байке? Отопление, парой отопление бар, ошол деле жылуу кылат негизи. Так. Анан бул жак кухня дедиңизби? Бул жак кухня. Бул жакта кухня. Бул гипсокартон болуп калат, Гипсокартон. Дуалдар итальянский обой. Раковинанын жайы бар экен бул жакта, мынакей. Жарымы ламинат, жарымы кафель экен ал жагы. Мынакей туугандар. Анан ушул эле жерден сол тарапка карай кирсек, очоккана. Отоплениянын котелы жайгашкан бөлмө. Очоккана мынакей. Раковинадан атылып суу чыгарылган, дуалдары кафель. Жана батыш тараптан чоң мондай терезе орнотулган. Бул жактан дагы короосуна чыгып кирген өзүнчө эшиги. Отдельный эшик бар, тапчаңга буюрса. Алган иш тапсаң бачылатып тамак калат. Эгер жай айларында буяка тапчаң койсоңуздар, тапчаңга кенен бул жак менен түз очокканан кирип чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жакта подвал бар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөбүз. Биринчи болуп, экинчи этажды көргөзө алайлы байке. Көмүр, электр энергиясы жана газ дедиңиз, э? Так. Андан ары. Жаңы эле салыныптыр. Так. Бул экинчи этаж бүткөн тепкичтер туугандар мынакей. Түндүк тарабынан жана батыш тарабынан терезелер орнотулган. Андан ары. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу монолит дедиңизби? Монолит коюлган, сейсма пояс колонналары бар туугандар. Чыкканыңыздарда холл, оң тарапка чыксак бул жакта балкон. Балкон көргөзө кетейин, байке. Так. Бул балкон мынакей. Балкондон мынакей район кенен көрүнөт. Шаардын Ленин районуна караштуу айттыңыз беле? Ленин районуна караштуу. Шаардын Ленин районуна караштуу туугандар. Жана айткандай, природный газдардын турбалары өткөн, центральный канализация, суу, свет баары бар. Бул короосу туугандар. Эми андан ары. Кийинки бөлмөлөрдү көрөсүз. Бул жакта бир детский бөлмө. Мынакей. Батыш тарабынан жана түштүк тарабынан терезелер орнотулган. Отопление батареялары бар. Бул жагы эмне болуп калат ошондо? Жана балдардын кийим кечегин койгон, китеп койгон ошондой полка жасап койгон. Детский бөлмө. Так, андан ары. Андан кийинки бөлмө бул жагыбыз Родительский спальня. Родительский спальня. Түштүк катарынан терезелер. Бул жагы родительский спальня өзүнүн душу барбы? Родительский спальняда өзүнүн душу бар туугандар. Суусу Аристон менен жылыйт. Дуалдары кафель. Анан бул общий санузел, бул жагы. Общий. Жагы общий санузел. Окей. Жана экинчи этаждан эң эле акыркы бөлмөсү бул жакта. Спальня болуп калды экен. Бул жакта дагы бир спальня бөлмө туугандар. Окей. Так, эми андан ары калган маалыматты берейин, ылдыйга түшүп. Бул yüzүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар, кошуна тараптан үй ээси ушул жактан тартып коюшу дегенден бир бул жактан да көрүнүшүн силерге тартып аткан учурум. Түштүк тарабы. Эми андан ары. Так, мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар эми. Бул жакта подвалды силерге көргөзөйүн. Так, көргөзсөлү. Жанакы очоккананын тышкарынан кирип чыккан эшик мынакей бул жакта орнотулган туугандар. Андан ары ошол эле очоккананын ылдый тарабында 30 квадрат дедиңизби, 35 дедиңизби? Подвалды. 30 квадрат метр болгон. Бул жакта подвал туугандар мынакей. Азыркы учурда склад катары колдонулат. Кааласаңыздар стекле склад же болбосо негизинен 0 этажга көп жерде көргөм, эме койчу эле да, эмне эле
котел койчу эле да. Котел өйдө да бар экен туугандар. Негизинен склад катары эле колдонсоңуздар болот. Жана бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, аркы түштүктөрүндө ал үйдүн тышкы тарабындагы летний душ болуп калат экен. Такой бул жакта. Так, айтылбаган эмне маалымат калды? Айтылбаган баасы эле калды окшойт бака. Же да эмне маалыматын айтасыз? Болду дейм. Баасы эле. Канча деп атсың бул үйдө ошондо? 175 сурап атабыз. 175 суу атса. 175 000 доллар туугандар. Сүйлөшүү болот бир аз бака. Ооба, шаардан квартира болсо, доплата кылып берсе, ошол варианттагы боло берет. Абмен. Машинеч. Машина берип калганын акча берсе да болот. Кыскасы любой вариант бар, чалып көрүңүздөр. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Ээси тел деп турат туугандар. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.